жеңиштин куну өтө жогору. Чакырык лигасынын негизги баскычына чыгуу. Ышкырык жаңырды. Александр Мищенко жана гол. Ишенимдүү сокку. Бул жерде дарбазачы карама каршы тарапка секирген болчу. Мищенко Макей күйөрмандарга арнап атат го дейм. Ооба. Күйөрмандарды өтө жакшы көрөт. Күйөрмандар да жакшы көрөт Мищенконы. Азыр болсо жер аркылуу мына ушул алыскы бурчту камалоого алды. Азыр болсо Алихалов. Ал Хомсаль Фида командасынын оюнчусу старттык ышкырыктан бери жүрөт. Жылмайганы башкача. Бул күйөрмандар болгон реакциясы го дейм. Курманбек Нурланбеков гана биринчи пенальтиден өзүнүн жумушун аткарып баштайбы? Жакшы сокку болуп калды. Курманбек Нурланбековдун негизинен реакциясы мыкты. Ага ишенсек болот, аны колдосок албетте болот. Бул жерде ошентип азырынча 1-1. Мынакей топту өйдөлөтүп тепкен болчу. Эрнис Батырканов соккуну ишке ашырат. Ал алмашууга кирди. Ал көйлөө күчтүү. Батырканов гол жаратты. Эсеп 2-1. Батырканов ошентип алдагы Александр Мищенко сыяктуу жакынкы сол жактагы өзүнүн сол жактагы бурчуна сокку узатты. 4-чү сектордун күйөрмандары. Бул ирет дагы дарбазачы топтун багытын таба алган жок. Өтө сапаттуу сокку. Азыр болсо алмашууга кирген Мутасем Шофан. Курманбек Нурланбеков азыр мына тоскоолдук жаратканга аракет кылат. Күйөрмандар тоскоолдук жаратууда кыйкырык менен жана бул жерден каршы эпкинден кармап койду. Курманбек Нурланбеков сол тарапка секирген болчу. Демек дарбазачынын кыймыл аракетине реакция жасады. 2-2. Олег Марчук келе жатат. Ал трансфердик терезеде Мурас Юнайтедке кошулду. Мурас Юнайтедтен Дордойго кошулду. Карасаңыздар, секирип келип тургандан кийин сокку заткан болчу. Олег Марчук бүгүн өтө активдүү оюнчу болду, айрыкча биринчи таймда. Марчук гол жаратты. Бул рет дарбазачы топтун багытын тапты, көрдүңүздөр. Бирок ага карабастан сокку өтө сапаттуу болуп чыкты. Олег Марчуктуку эсеп 3-2. Дордой командасы өздөрүнүн мүмкүнчүлүгүн толук колдонуп жатат. Жана ошондой эле азырынча Хомсаль Фидадагы өздөрүнүн голдорун ишке ашырууда. Эми болсо ким келди азыр? Байкап көрөбүз. Хомсаль Фида командасынан бул Камил Химейши. Бул дагы старттык курамдан бери жүрөт. Өтө чарчаган оюнчу. Ушул чарчаган оюнчулар албетте соккуну сапаттуу ишке ашыра албай калышы ыктымал. Үмүт кылып туралы. Пауза кармады жана топтун багытын Курманбек Нурланбеков бул рет тапкан болчу. Бирок топту байкасаңыздар өйдөлөтүп тээп жатат. Албетте мындай топту кайтаруу кыйыныраак. 3-3. Өзгөчө бир актерлук чөйрөчүлүгүн басып келгенин карасаңыздар. Азыр болсо Карватский. Андрей Карватский келди. Өтө кубаттуу соккунун ээси. Ал Алихаловго каршы жана гол. 4 оюнчу баары бир тарапты көздөй тепти. Дордой клубунда
Андрей Карвацкий өзінің мүмкіншілігін голға айлантты. Азырынча 4-3. Алғачы 5-тен демек соққы атышат. Жана Мардикян келді. Мардикян. Чабуучу ойынчу алмашууга кирди, экстра таймда алмашууга кирди. Эң аз чарчаган ушул ойынчу болуш керек негизинен. Азыр бул да көкөлөт карасаңыздар, соккуларды жалаң ушинтип узатып атышат. Анткени мындай түз соккуларга Курманбек Нурланбеков жакшы реакция жасайт. Паненко сыяктуу, бирок Паненко деле эмес кына. Ошого бир аз окшоп кеткен, бир башкачараак соккуларды топту көкөлөтүп, өйдөлөтүп тээп атышат. Жана азыр болсо алмашууга кирген Арыстан Кубанов. Бул 5-чи сокку. Арыстан Кубанов борбордук бөлүккө. Бул ретте дарбазачы дал ушул жакты тоскон болчу Алихалов. Анткени баары ушул жакка тээп атат, демек Арыстан Кубанов деле ошол жакка тээбит деп ойлосо керек. Жок, борбордук бөлүккө тептүү. Мен караган жактан ошондой көрүндү. Жана оң жакка эле тепкен экен. Азыр болсо ушул голду жараткан оюнчу мышлап рикошет аркылуу гол киргизген. Эми гол жаратпай калса Дордой Чакырык лигасына чыгат. Негизги баскычына чыгат. Кана бул жерде жакшы сокку болуп кетти. Топ эмне сыртка чыгып кетти. Ал жакта торчодо маселе бар сыяктуу. 5-5 эми алгачкы жаңылууга чейин тебишүү уланат. Бул иретте гана топту көтөрүп тепти. Бир да оюнчу Хомс Альфида командасынан ушундай жер аркылуу тепкен жок. Каблянский келди. Владислав Каблянский. Ал эгерде жогорку лигада калсам, Дордойдо гана калам деген сөзү бар болчу. Ал сөзүнө турду Каблянский. Ошол жакты байлап койсун, антпесе жанагы соккудан кийин топ сыртка чыгып кетпеди эле. Каблянский кандай ишенимдүү гол. 6-5. Бул пенальтилер сериясы өтө эмоционалдуу бөлүк болуп эсептелет. Кечке мына калыстар менен талашып жүргөн Юсуф Алихамовби. Бул тажрыйбалуу оюнчу. Бирок өтө чарчап чалыккан оюнчу. Жана күйөрмандар жакшы. Бул жакта албетте өздөрүнүн үнү менен тоскоолдук кылганга аракет жасайт. Курманбек Нурланбековдун азыр ушул жерде жылдызы жанагы. Кана карама каршы тараптан соккуну каршы тараптан алып койду. 6-6. Алгачкы жаңылууга чейин тирешүү улана бермекчи. Ошентип жалпысынан 6дан оюнчу тебишти. Бирөөсү да жаңыл элек. Пухтеев келди. Максим Пухтеев. Ышкырык жаңырды. Максим Пухтеев гол киргизди. Алда ишенди соккуну. Топту бир аз көтөрүп тепти. Максим Пухтеев албетте өтө мыкты футбол мектебинен өткөн, буюрса жогорку лиганы көркүнө чыгара турган, мүмкүн Чакырык лигасын көркүнө чыгара турган оюнчулардын бири. Бул жерде дарбазачыга мүмкүнчүлүк калтырган жок. Каршы эпкинден кармады. Топтун багытын тапканда деле кайтара алмак эмес. Азыр эгерде гол жарата албай калса, Дордой Чакырык лигасынын негизги баскычына чыгат.
Абдул Жават Альбитар бул алмашууга кирген болчу. Курманбек Нурланбеков кана бул жерде карама каршы тарапка секиремде болгон экен. Каршы эпкинден кармап койду. 7-7. Дурдой Хомс Альфида. Ушундай бир да оюнчу жаңылуусуз бара жатат. Психологиялык басым уламдан улам күчөп бара жаткан мезгили. Ерназ Абилов келди. Бул да алмашууга кирди. Оюн талаасында сапаттуу ойун өткөрдү. Ошол гол жаралган чабуулду баштап берген оюнчу Ерназ Абилов. Ышкырык жаңырды. Ерназ Абиловдон тепкен тобун таап койду. Эми Курманбек Нурланбеков кайтарышы керек. Бул лотерея, мындай албетте пенальтиде кимдир бирөөнү күнөөлөгөнгө болбойт. Ал мезгилде Мухаммед Асаад келди. Азыр Курманбек Нурланбек уулу топту тоспосо, анда Чакырык лигасынын негизги баскычына Хомс Альфида чыгып кетет. Ошондуктан биздин дарбазачыга өзгөчө ал гол жаратып кетти. Ошентип пенальтилер сериясынан коноктор ийгиликтүү болуп чыкты. Хомс Альфида алар Чакырык лигасынын кийинки баскычына жолдомо алды. Ошентип бүгүн кыргыз футболу үчүн өтө оор күн болду. Катар менен Мурас Юнайтедда, Дордойда ошентип жеңилүү ызасына туш келип олтурат. Биринчи кезекте күйөрмандарга ыраазычылык билдиргим келет. Күйөрмандар аягына чейин ишенип колдоп турушту. Мындан ары дагы колдошубуз керек. Кыргыз футболу ушун менен токтоп калбайт. Буюрса ар бир чоң ийгиликтин артында ушундай сыноолор болот. Демек бизге бүгүн сыноо күн деп кабыл алалы. Анын артынан ийгиликтер жаралышы керек. Ага ишенебиз. Күйөрмандарга кайрылгым келет. Маанайыңыздарды көп түшүрбөңүздөр. Бул деген футбол.